2020 жыл Кыргыз спорту үчүн маанилүү жана спорттук иш-чараларына бай жылдардан болот эле, бирок дүйнөлүк апаатка байланыштуу анын баары жылдырылды. Ошол эле учурда жылдын экинчи жарымынан тарта атамекендик спортчулар республикалык жана дүйнөлүк аренада чеберчиликтерин көргөзүп, бир канча ийгиликтерди жаратууга жетишишти. Спортчулардын эрдиктерин жана жемиштүү ийгиликтери тууралуу алдыда Sport Life көрсөтүүсүнүн жыйынтыктоочу чыгарылышында көрө аласыздар. Саламатсыздарбы? Skipping a jump from Shevchenko. Oh, superb suplex. Superlative. And it's a spin fryer. Кыргызстанда жаштар иши дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин каттоодон өткөн 108 федерация бар. Каттоодон өтпөй өз алдынча мелдештерди өткөргөн спорттук уюмдардын дагы саны арбын. Жыл соңунда жаштар иши дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги да жыл ичинде ийгиликтерди жараткан спортчулар менен машыктыруучуларды аныктады. Өткөрүлгөн иш-чарада мыкты спортчу жана машыктыруучу номинациясы менен спортчулар сыйланды. Быйыл 2020 жылы өзүңүздөр билгендей оор жылдардан болду. Ошо пандемияга байланыштуу көп иш-чаралар жана айтып өттүк 4000ге жакын иш-чаралар өткөрүлбөй калды. Өзүбүздүкү иш-чара болсо күзүндө президенттин кубогунан баштап бери карай өтүп баштады. Жылдын аягында өзүңөр билгендей Сербияда турнир болду. Жана башка самбо боюнча, дзюдо боюнча турнирлер болду. Ийгиликтер абдан жакшы десем болот. Быйылкы жыл оор болгонуна карабастан ушу биздин спортсмендердин даярдыгы жакшы экен деп баалайм. Ошол себептен ушундай жакшы ийгиликтерге жетишти. Мындай ийгилик күрөш чөйрөсүндө негизи эле мурда болгон эмес экен. Бул аябай жакшы. Бизде дагы келаткан жылдагы Олимпиадага чоң ишеним жаратты. Биз дагы мамлекет тарабынан аракет кылып атабыз. Балдардын окуу машыгуусун үзбөй, колубуздан келген мүмкүнчүлүгүбүздү жумшап, балдардын даярдыгын ошо Олимпиадага чейин жакшылап дайындап, жакшы ийгиликтүү бир үзүр көрөлү деген ниетибиз бар. Кыргызстанда өткөн быйылкы жылдын масштабтуу спорттук иш-чараларынын бири улуттук спорттон башталды. Алсак, Чолпон Ата шаарынын ат майданында өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө арналган көкбөрү боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин кубогунун мелдеши жана ат оюндары өттү. Мелдештер 3 ноябрдан 8 ноябрга чейин уланды. Жогорку лигада 6, ал эми 1-лигада 12 команда ойногон. Чолпон Ата шаарынын ат майданында өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө арналган көкбөрү боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин кубогу жана ат оюндарынын мелдештери өттү. Мелдештер 3 ноябрдан 8 ноябрга чейин уланды. Жогорку лигада 6, ал эми 1-лигада 12 команда ойноду. Бул пандемияга жарашыктуу, караштуу пандемияга караштуу командалар аз болуп калды. Эгер жалпысын алганда биздин ар бир областта 20дан команда бар. Бул жерде бүгүнкү күндө 7 областтан командалар катышып атат. Белгилей кетсек, 7 ноябрда жогорку лиганын коло байгесине Сары Өзөн командасы ээ болду. Ал эми 1-лиганын баш байгесин Ысык Көл облусунан жаңы түзүлгөн Мурас командасы, 2-орунда Ош облусунан келген Ала Тоо, 3-орунда Келечек командасы ээледи. Ысык Көл районундагы команда оору струкодон бир аз жакын арада укканда даярданганбыз. Жакшы эле даярданып ушул оюнга чыгабыз деп көптөн бери күтүп жүргөн оюн болчу.
ошого даярданып эле жакшы эле даярдык менен келгенбиз. Негизи аттар боюнча, оюндун жүрүшү боюнча айтып кетсеңиз. Аттарыбыз жакшы жүрүп берди. Оюн жакшы кетти, балдар жакшы иштеп кетишти. Омат биз жакка болуп кетти. Жалпы команда 1 ай болду түзүлгөнүнө. Кичине дайындыгыбыз дагы жетишпей калдык да биз. Жалпы оюндар жакшы өттү, эми биздин аттар 4 оюн ойноп, бүгүн аттар слабыйраак болуп калды. Биз жогорку лигага чыктык. Кудай буйрса жогорку лигадагыдай дайынданып келебиз. Ага чейин 1 жыл бар, Кудай буйрса. Аттарды, балдарды алмаштырабыз. 8 ноябрда өткөн Кыргыз Республикасынын президентинин кубогу үчүн жогорку лигадан Таластын Ынтымак командасы менен Оштун Достук командасы беттешти. Есеп саны 5-1. 3 тайм созулган мелдеште 9-2 эсеби менен Ынтымак Достукту жеңип, 2020 жылдагы көкбөрү боюнча президенттин кубогуна арналган мелдештин жогорку лигасында чемпион болду. Оюнду сагындык абдан. Биз эмес күйөрмандар да сагынып калыптыр оюнду. Тилекке каршы биздин жеңимиз финалга чыккан оюнубуз. Достук былтыркы эң күчтүү командалардын бири болчу. Мындай оюн болот деп биз күткөн эмеспиз. Жакшы болду абдан оюн. Кудай буйрса биздики бул жазындагы Норуска түзүлгөн командабыз бар болчу. Биз жазында дайынданып жүргөн. Тилекке каршы оюн болбой калган. Биз ошол состав менен эле Кудай буйрса президенттикке кубокко деле ошол состав, ошол аттар менен дайындандык. Эч өзгөрүү болгон жок. Балдар аттар. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын Мам агенттигине караштуу улуттук спорт түрлөрүн өнүктүрүү дирекциясы тарабынан аталган мелдештеги ат оюндарына 9000 сом бөлүнгөн. Ал эми президенттин кубогуна арналган көкбөрү боюнча таймаштын жалпы байге фонду 1,5 миллион сомду түздү. Маселен, баш байгеге 500 000 сом, экинчи орунга 250 000 сом, үчүнчү орунга 120 000 сом ыйгарылды. Ошондой эле дүйнөлүк кырдаалга байланыштуу тоскоолдуктарга карабастан кыргыз спортчулары Олимп оюндарынын түрүнө кирген күрөш спорту боюнча балбандар быйылкы жылда артыкчылык жарата алышты. Кыргызстандык спортчулар дүйнө кубогу мелдешине татыктуу катышып, 3 алтын, 5 коло байге утуп, дүйнөлүк мелдеште жалпы командалык эсеп боюнча экинчи орунду ээлеп кайтышты. Мыкты жыйынтыкты көргөзүп жана татыктуу мамлекеттик спорт агенттигинин белегине ээ болгон күрөш боюнча спортчулар Айсулуу Тыныбекова, Жоломан Шашынбеков, Мерим Жуманазарова, Руслан Царев, Калы Сулайманов, Айпери Медет кызы, Ислам Орозбековтар болду. Кыз келиндер арасында алтын байгеге ээ болгон Айсулуу Тыныбекова курама команданын атынан сүйлөп, ар тараптуу колдоо көрсөткөн мекендештерге сүрөөнгө алган күйөрмандарга ыраазычылык билдирди. Жалпы кыргызстандыктар менин күйөрмандарым, мени колдоп келе жаткан менин жакын адамдарым жакшы эмоцияны тартуулап койду. Ага чейинки виртуалдык түрдө мелдеш өткөн мелдеште эле мага аябай сонун маанай арнап беришти, тартуулап беришти. Мен Кубок Мирага чейин 3 күн ошол маанай менен сонун машыгууларды өткөрдүм десем болот. Ал эми Кубок Мирада болсо мен ошо кыргыз элим үчүн, мени сүйүндүргөн үчүн мен ошого татыктуу күрөшкөнгө аракет кылдым десем болот. Урматтуу кыргызстандыктар, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ушул 2020 жыл баарыбыз үчүн оор жылдардан болду, бирок мен үмүттөнөм, кийинки жылдар биз эле үчүн, жалпы спортчуларга эле оор болсун десем болот. Анткени ийгиликке оңой жетпейт. Ошондуктан ал эми жалпы кыргызстандыктарга ден соолук каалайм жана ар бир үй бүлөгө тынччылык, бакубат жашоо кааламакчымын. Ошондой эле машыктыруучу Нурбек Изабековдун күжүрмөн эмгеги, кыздар күрөшүнө кошкон зор салымы Кыргызстанды бүтүндөй дүйнө жүзүнө таанытканы дагы талашсыз. Албетте, быйыл жыл кыйын жылдардан болду. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, пандемиядан кийин ошо менен бирге эле биздин спортчуларыбызга дагы кыйын жылдардан болду. Деген менен ошол кыйынчылыкка карабастан кайтадан белди бекем бууп, мамлекет тарабынан июль айында бизге машыгууга уруксат берилип,
ошол июль айынан баштап биз жалпысынан 4 машыгууну өткөрдүк. 2 эл аралык машыгууну өткөрүп, ал эми 2 чоң эл аралык мелдешке катышып келдик. Анын бири дүйнөлүк кубок. Кыздарыбыз ошол 2 мелдештен тең чоң ийгиликтерди жарата алды. Биринчи эл аралык мелдеште Варшавада болуп өткөн чоң эл аралык мелдеште 2 алтын жеңип алганбыз. Ошол эле дүйнөлүк кубокто дагы ошол эле 2 кызыбыз 2 алтынды жаратты жана 76 кг салмакка чейин Айпери Медет кызы коло медаль жеңип алды. Биз үчүн бул кыйын жылдардан болсо дагы ошол жылдын акырында ушу спортчулар үчүн жакшы жылдардан болду десек болот. Давай, токто. For a fantastic action, 4 points for Tunisia. Лицензияга жолдомо алуу боюнча ошол мелдештер болуп өтөт. Ошол мелдештерде да биздин үмүтүбүз чоң. Ошол эле жогорудагы ийгилик жараткан жаш кыздарыбыз Мээрим менен Айпери толугу менен ийгилик жаратканга баардык мүмкүнчүлүгү бар. Биз ошолордон чоң ийгиликтерди күтөбүз. Буга чейин биз ошол башка өлкөлөрдүн курама командалары менен биргеликте машыгууларды өткөрүп келдик. Ал эми келерки жаңы жылда эл аралык календарга байланыштуу күрөш боюнча өзүбүздүн пландарды түзүп баштадык. Кудай буйруса ошол Орусия менен Түркия, Европанын башка мамлекеттери менен келишимдерди түзгөнбүз. Ал эми ошол жылдын башынан баштап кайтадан ошол сүйлөшүүлөр жүрүп, ошонун негизинде биз эл аралык машыгууларды өткөрөбүз деген үмүтүбүз бар жана ошол Европа мамлекетин өтө турган бир эл аралык мелдешке катышууга ниет кылып жатабыз. Kyrgyzstan with their second gold medal. 12-синен 18 декабрь аралыгында Сербиянын Белград шаарында өткөн грек-рим күрөшү боюнча дүйнө кубогу мелдешинин чемпиону Жоломан Шаршенбеков быйылкы жыл спортко тийгизген таасири жана пландары тууралуу бөлүштү. Быйылкы жыл бардык эле адамзатына аябай кыйын жылдардын бири болду десем болот. Спортсмендерге да аябай кыйын жылдардан болду. Бизге машыгууларды токтотуп койду, бир убактары токтотуп коюшту. Ошо агайларыма терең тазим, чоң рахмат десем болот. Анткени ушул ооруга карабастан, ушул кыйынчылыктарга карабастан бизге ар кандай сборлорду уюштуруп, биздин ушул сбордун башын бириктирип, балдардын башын бириктирип, бизди дайындап атты. Ага карабастан көп дайындандык. Анан ушул жерден биз өзүбүздү көрсөтүп, ушу кылган эмгегибиздин үзүрүн көрдүк десек болот. Ошо Кыргызстандын желегин желбиретип келдик. Ошо мени колдоп, мен үчүн күйгөн адамдардын баардыгына мен чоң рахматымды айткым келет. Ошо барыңарга чоң рахмат. 2021 оңой жылдардын бири эмес. Астыда олимпиадалык оюндарда турат. Ошого дайынданып, ошого аракет кылып, Кудайым буйруса, жакшы ийгиликтерди көрсөткөнгө аракет кылабыз. Грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Азат Эркенбаев Олимп оюндарына болгон даярдыктар тууралуу жана жолдомо ойнотулуучу мелдештер туурасында билдирди. Эми болгон аракетибизди ошол жакка көрүп атабыз бүгүнкү күндө. Лицензиялык турнирлер 2021 жылы апрель айынан башталат. Биринчи азиялык континент арасында болот, ал Алматы шаарында болот. Эми спортсмендердин баардыгына үмүтүбүз чоң. Команда толук түрдө даярданып атабыз. Кудай буйруса болгон аракетти жасайбыз.
Белгилей кетсек, ноябрь айында Сербиянын Нови Сад шаарында самбо спорту боюнча дүйнө чемпионаты өткөн. Анда коло медалга 2 кыргызстандык спортчу татыган. Быйылкы жыл аябай оор өттү, бирок Кудайга шүгүр ар бир барган соревнованиядан медаль берип аттык. Бирок тилекке каршы 3-чү место болуп калаттым. Алдыга койгон максатым бул алтын медаль деп аябай аракет кылып атабыз. Бул карантин болуп калганда эле аябай тоскоол болду. Ортодо тренировка болбой калып 2 ай. Ага карабастан үйдө кылаттык, бирок эми баары бир залда баары менен чогуу кылганга жетпейт. Жаңы жылыңыздар менен кыргыз элинди куттуктаймын баарыңарды. Бул келе жаткан жаңы жыл эң жакшы жылдардан болсун. Жаман жылдар бул 2020да калып кетсин. Биздин 2020 жылы ошол өлкө биринчилик болду, биринчи эле февраль айларында. Ал жактан чемпионат Азияга, андан кийин чемпионат мирага жолдомо алган элек. Тилекке каршы чемпионат Азиябыз болбой калды. Пандемия учуру болуп калгандан кийин неме болду, жылдырылып. Анан дүйнө биринчилигине бардык. Дүйнө биринчилигине ноябрь айларынын 8-нен 12 ноябрга чейин болду. Ал жактан ар бир өлкөнүн биринчи номерлары келди десек болот. Ал жакка барып, ошол 5 айланып өткөрүп, ошо 5-айланбабызда финалдык беттеште ошол украиндык мурунку өзүбүздүн немебизге, сопернигибизге жеңишти алдырып ийдик. Буюрса 2021 жылы барып чемпион болуп келебиз деген буюрса пландарыбыз бар. Буюрса 2021 өзүбүз айтмакчы. Ошол анан 2000 бардык өзүм ушул немеден пайдаланып 2021 жылы ушу жаңы жылыңыздар менен куттуктамакчымын. Жаңы жылда жаңы жеңиштер боло берсин. Ар бир өзүбүздүн өлкөбүздөн ар бир немелерден ийгиликтер боло берсин. Жаңы жылыңыздар менен демекчимин. Кыргызстандын улуттук оюндарынын катарын толуктаган интеллектуалдык тогуз коргоол оюну ЮНЕСКОнун адамзаттын маданий мурастарынын тизмесине киргизилди. ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүү негизи эле кыргыз элинин өзгөчө тогуз коргоолчулардын башкы максаты жана каалоосу болгон. Бул маселени өкмөткө караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиктин алдындагы спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекциядан колдоого алынып, иш-чараларга каражат бөлүнгөн. Ал эми азыркы айта турган маселе биз үчүн абдан маанилүү маселелердин бири болуп атат. Өзүңүздөр билесиздер, мамлекет негизги бирден бир максаты, саясаты ушу улуттук оюндарды өнүктүрүү, колдоо, башка мамлекеттик деңгээлге чыгаруу, дүйнөлүк деңгээлге чыгаруу болуп эсептелет. Ошонун алкагында тогуз коргоол ушу ЮНЕСКОнун катарына кирип аткан биз үчүн, мамлекет үчүн абдан сыймыктуу. Ошонун ичинде эле биздин спорт коомчулугу үчүн, анын ичинде улуттук спорт үчүн, тогуз коргоол үчүн бул абдан маанилүү иш-чара деп эсептейм. ЮНЕСКОнун тизмесине каттоо үчүн бир нече талаптар жана шарттар коюлган. Ал үчүн тогуз коргоол федерациясы тарабынан материалдарды топтоого түрдүү иш-чаралар уюштурулуп, чечимдер кабыл алынган. Бул иш-чараны биз мамлекеттик агентство менен, улуттук көкбөр федерация менен, эксперттер менен, улуттук комиссия, анан кийин маданий изилдөө борбору Айдине деген бар. Номинацияны 2019 жыл баштаганбыз. Бүт документтерди топтоп, бул англис, француз тилинде номинациянын формасы түзгөнбүз, сүрөттөрдү, видеофильм даярдап, документацияларды даярдап. Анан кийин бул номинация чогуу Турция, анан кийин Казакстан мамлекеттери менен чогуу даярдалган. Тегерек столдорду өткөрүп, анан кийин акыркы варианты эксперттер Стамбул шаарына барып, биздин улуттук тогуз коргоол федерациясына жана биздин улуттук комиссиянын эксперттери барып, чогуу түрк, казак эксперттер менен бир номинацияны даярдаган. Тиешелүү материалдар топтолгон соң Түркиянын Стамбул шаарында 2010 жылдын февраль айында жыйынтыктоочу семинар орун алган. Ага ЮНЕСКОнун талаптары боюнча дүйнөдөгү жалпы улуттук интеллектуалдык оюндары бар өлкөлөрдүн мүчөлөрү катышкан. Азыр 56 өлкөдө бизде расмий түрдө тогуз коргоол ойноп атышат.
Анан 100дөн ашык өлкө жана биздин тогуз королдун тиркемени көчүрүп алып, ал жерде тогуз королдундай федерациялар жок, мындай ойноп атышат. Анан тиги дагы бир мактанып кете турчу жерибиз Шри-Ланкада, Колумбияда, анан Африканын 1-2-3 өлкөсүндө тогуз корол тактасын өздөрү чыгарып өздөрү ойноп атат. Мисалы үчүн Бенинди алсак, Ал эми 2020-жылдын декабрь айында Ямайканын Кингстон шаарында онлайн түрүндө өткөрүлгөн сессиянын жыйынтыгы боюнча комиссия мүчөлөрүнүн бирдиктүү чечими менен Кыргыз Республикасынын улуттук оюну деп аталган тогуз коргол ЮНЕСКОнун адамзаттын бейазаттык маданий мурастарынын тизмесине киргизилди. Ошондой эле мамлекеттик жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги тарабынан суучул Денис Петрашов жана машыктыруучусу Евгений Петрашовго сыйлыктарды тапшырды. Эске сала кетсек, Петрашов 2020-жылы Токио Олимпиадасына жолдомо алган биринчи кыргызстандык спортчу. Учурда спортчу мелдештерге катышып жана алдыда боло турган өтө жоопкерчиликтүү Олимп оюндарына кызуу даярданып жатканын СТВ каналына билдирди. Во время пандемии мен учурда машыктыруучумдун көзөмөлүндө Олимп оюндарына даярданып жатам. Ооба, мелдеш 7-8 айдан кийин өтөт. Бирок бул убакыт бат эле келип калат. Андыктан убакытты текке кетирбей туура пайдаланууга, тагыраагы аны машыгууга жумшап жатам. Себеби менин атаандаштарым да өтө күчтүү жана алар абдан көп. Бирок эгерде 7-8 ай аралыгында мага ылайыктуу мелдештер, чемпионаттар болсо, ага деле катыша берем. Бирок этияттык менен. Ал эми биз машыктыруучум менен бирге жаңы жылдан кийин Ысык көлгө окуу машыгуу иштерине кетебиз. Я выполнил 2 лицензии на Олимпиаду. Белгилей кетсек, Петрашовдон сырткары Олимпиадага жолдомону жөөкүлүк Юлия Андреева жана балбандар Атабек Азизбеков жана Айсылуу Тыныбекова да алган. Бирок маалым болгондой, апрель айынан тарта күрөш боюнча жолдомо ойнотулуучу мелдештер старт алмакчы. Андыктан дагы жолдомо алат деген спортчулардын саны өсөт деген үмүт бар. Ал эми 32-чи жайкы Олимпиада Токио шаарында 23-июлдан 8-август аралыгында өтмөкчү. Ошондой эле 2021-жылы күз мезгилинде Турцияда 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары дагы мерчемделген. Ага карата МТден мамлекет тарабынан тийиштүү чаралар көрүлүүдө. Эң негизгиси спортчулардын окуп машыгуу иштерине, спорттук иш-чараларга катышуусуна шарттар түзүлүп жаткандыгын Мамлекеттик спорт агенттигинин жетекчиси Канат Шабданбаев белгилеп кетти. Былтыркы пандемияга байланыштуу кыскартылган. Биздики общий бюджетибиз 1 миллиард 13 миллион сом болчу. Пандемияга байланыштуу 227 миллион сом кыскартып кесип салышкан. Анан быйыл 21-жылга ушу 4-чү көчмөндөр оюндары, Олимпиада, Паралимпиадалары жылганына байланыштуу акча 105 миллион кошуп берип жатышат. Ошо кыркылгандан кийин бизде 802 миллион сом бар болчу. Ошонун үстүнө 105 миллион кошуп берип атышат. 105 миллионун 50 миллиону көчмөндөр оюндарына каралган, 55 миллион болсо Олимпиада оюндарына каралган. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей доллардын курсу дагы көтөрүлүп жатат. Биз болжол менен эсептегенде бул жактан да айырма 27-28 миллион айырмалык болуп калат экен да. Эгер бизге керек болуп калса, кийинки жылы ушу каражат сурап калышыбыз мүмкүн. Мынакей 2020 Кыргыз спортунда ушундай иш-чаралар менен эсте калды. Албетте бүгүнкү биздин жыйынтыктоочу чыгарылышыбызда Кыргыз спортунда болгон маанилүү иш-чаралар, мелдештер, чемпионаттар тууралуу гана сөз кылдык. Ал эми келе турган 2021 жыл кыргызстандык спортчулар үчүн жана кыргыз спорту үчүн өтө маанилүү жыл. Андыктан биз тараптан жана сиз тараптан биздин спортчуларыбызга колдоо, сүрөө гана көргөзүп турушубуз керек. Биздин сүрөөбүз менен сөзсүз түрдө жана эң бол негизги биздин ишеничибиз менен биздин спортчуларыбыз шыгыраган алтын медалдарды Кыргызстандын спорт капчыгына топтойт деген ишеничибиз арбый берсин. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө жана жакшы спорттук ийгиликтер менен бөлүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Ал эми Спорт Лайфты сиздерге 1 жыл бою тартуулап келген мен Жанара Эсенова жана Күмүшбек Куттубеков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.